Ошо Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ачылып атканда бардык кыргызстандыктар, ошо жалпысынан бизнесмендер, өндүрүшчүлөр, региондогу бизнесмендердин баары сүйүнүштү эле да. Тилекке каршы мына 3 жыл 4 жыл болуп калды ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду иштеп атканына. Кандай бир саясий seçimдер менен бир топ насыялар берилип кетти. Анан жалпысынан азыр мына биз региондорго элдер менен барып жолукканда ушул бизнесмендер бизден талап кылып атат. Ал жерден насыя алыш бир өзүнчө бир татаал процедура болуп калган да, бюрократиялык бир процесске айланып калган да. Ал жерде иштей турган адамдын баарына биз ошо парламент, жалпы өкмөт бардык мүмкүнчүлүктөрдү бердик. Дипломатиялык дагы статусту бердик кызматкерлерине дагы. Бирок тиешелүү натыйжалуу ишти биз көрө албай атабыз да. Ошол боюнча биз ошол сунушту айта элек, Мурат Картайбекович, премьер-министр менен сүйлөшсөңүздөр, региондорго ошол Кыргыз Орус фондунун өкүлчүлүктөрүн ачсак, региондогу бизнесмендер менен тыкыз иштешсе, эмне дегенде биякта отурган жетекчилер недоступный. Жөнөкөй бир бизнесмен келип насыя алам десе, аны кириш бир проблема да, ал фондко кириш. Ошон үчүн бир жеңилдетилген шарттар боюнча, анан жалпысынан ошол Кыргыз Орус фондунун ишмердүүлүгүн карап чыксаңыздар, буга чейин канча насыя берилген, кимге берилген, эмне максат менен берилген. Негизи бул фонд түзүлүп атканда максат башка нерседе болчу да. Ошол боюнча карап туруп жогорку кеңешке бир маалымат берсеңиздер,